Чыныгы тикмечи өзүнүн эмгеги менен бүтүндөй бир үй бүлөнү багат деп кайсыл бир мезгилдерде даанышман жазып калтырган экен. Ооба, бул сөздөрдүн канчалык бир деңгээлде чындыгы бар. Себеп дегенде бүгүнкү күндө да ушул тикмечилер бир үй бүлөнү эмес, бүтүндөй өлкөнүн экономикасына салымын кошууда. Мындан улам бүгүн дал ушул алтын коюлдуу уз айымдар туурасында кеп кылабыз. Аты жөнүм Айгерим Токтоналиева. Саламатсыздарбы? Дал ушундай көз жоосун алган көркөм кийимдердин бардыгы алтын колдуу жез оймок уз айым Ноорузбү Бекмурат кызынын эмгегине таандык. Ал 3 жылдан бери бир канча аял затынын башын бириктирген Норуз этно ишканасын жетектеп келет. Айтымында өлкөнүн улуттук баалуулуктарына жан дүйнөсү жакын болуп калуусуна, анын өзүнө энчиленген атынын да таасири чоң. Негизи мен 11-классты бүтүп атканда атама ушундай сунуш киргизген да. Келиңиз мен атымды өзгөртүп бергиле, мен анткени чоң окуу жайга тапшырам дегенде атам айтканда мага керек болсо ушул ат сени кийин багат депчи. Балким ушул аттын деле таасири бардыр деп ойлойм. Ноорузбү Бекмурат кызынын бала чагы айтылуу талас жергесинин Түйтө айылында өткөн. Ал тесттер кезинде өтө шок кыз болгондуктан узчулукка анчейин деле маани бербегендигин, а бирок ошол эле маалда бул кесипти аркалап калуусу жараткан берген канынан келген улуу касиет деп билет. Себеби энеси Жаңылбүбү Бектурсунова колунан көөрү төгүлгөн уз айым болгон. Кичинемде апам, мен ошондо бир 6-7 жашта болсом керек да, апам бизге эч качан эле магазинден же базарлардан кийим көбүрөөк сатып кийгизген эмес да. Бардык кийимди ал учурда кол машинкалар бар, азыр деле бар го, кара. Ошол машинка менен өзү эле тикчи, өзү эле бычып, мындай апамдан ошону сурачумун, апа сиз каяктан билесиз депчи. Жок, мен көз болжол менен эле бычып коем депчи. Анан апама ат коюп алгам, 11-класска чейин көз болжом деп эркелетчим да. Көз болжом деп эле эркелетип ушинтип чакырчумун да, элдер апа, апаке десе мен көз болжомум деп эркелетип жүрөм азырга чейин. Ошол бала кезде биз түнкү уйкуга киргенде, түндө уктуп атканда ошо апамдын кол машинкеси чыкылдап иштейт да, аларда үн чыгып турат го. Ошол үндөр азыркы менин ар бир иштеп аткан, ар бир жумуш жаратып аткан учурларда кулагымда угулуп турат да. Балдарым уктап алсын, мен кечкисин жарыкта жумуштарынан бошогондуктан бизге кийим тигиш үчүн түнкү уйкусун бөлүп тур да. Азыр ойлонуп көрсөм, эртең бул окууга барат, мектепке барат деп бизге эмне кийет деп ошо биздин негизи мен 8 бир тууганбыз биз. Ошонун эң кичүүсү болом, 8 бир туугандын. Анан апамды азыр түшүнөм да, көрсө ошол учурда бизге улам эле базардан кийим алып бергенге мүмкүнчүлүгү болбогонун, анан өзүнүн эски көйнөктөрүн кескилеп эле бизге сонун көйнөктөр тигип берип койчу да. Анан ойлоно берем да өзүм. Апам көрсө ошол учурда эмне эле апа чыкылдатпай жатчы болду дечүбүз да. Анан уйку көрбөйсүң деп азыр ойлонуп көрсөк, бизди ушул элден кем калбасын, сонун көйнөктөрдү кийсин деп түнкүсүн иштеп берчү да. Анан апамдын азыркыга чейин таасири бар. Ноорузбүнүн жасап жаткан адеми буюмдары, андагы саймаларга берилген ар кыл формалары, байыркы чоң энелерден бери келе жаткан мазмунду, терең сайма көчөттөрү бүгүн да көөнөрбөй жаштар арасында таралып жатканынан, калк арасында чыныгы уз, ашкере таланттуулар арбын экендигинен кабар берет. Бүгүнкү күндө этно стилге
басым жасаган жарандар көп. Бирок санжыргалуу саймачылыкты өркүндөтүп, анын келип чыгышына, маани маңызына, саймалар саркештелип сайылчу ордуна кылдаттык кыла бергендер саналуу гана. Алардын бири Норозбүй Бекмурат кызы. Жаш болсо да эне жолун улай. Саймаларды аздектеп бүгүнкү күндө да бир гана туш кийиз, көйнөк кечелерге эмес, баш кийимдерге да ар кыл саймаларды сайып кооздоп келет. Анан 2 жыл мурда мындай бир ой келген да, биздин көчөдө эле жаш инсандар жүрөт да, мындай негр кыздардын футболкаларын кийип алыпчы, ошондо мындай жүрөктө бир жакшы ойлор пайда болгон да, эмнеге биздин кыргыздар эле ошо негрлердин көйнөктөрүн аябай реклама кылып кийишет деп, анан кантип жаштарды ушул тармакка тартам деген максат менен иштедим. Анан эч нерсе оюма келбей, анан кепка менен жаштарды мнениясын, мындай өздөрүнүн ойлорун бери кыргыз, биз ушундай кыргызбыз, ушундай кыргыздын саймалары бар, ушуларды модага кылып кийели деп, анан ушул тармакта мен кепка менен мындай жаштарды кызыктырам деген жакшы ниет менен анан кепканы чыгардык да. Ооба, бааларын башында 1,5 деп койгонбуз. Анан биздин азыркы учурда элдин акыбалы бул 1,5 миң сомго кепка алып кие албайт экен да. Анан азыр 700 сомдон кылып, мындай элдин базардын баасынан өйдөрөөк, анан магазиндин баасынан ылдыйраак кылып орто баасында 700 сом кылып койдук. Ош тараптан жакшы инсандардын номери бар, ошолордон алса болот. Анан менин өзүмдөн колумдан алам дегендер болсо, колумдан алса болот. Инстаграмда мен ар дайым рекламалап келем, ошол инстандардан алгыла деп номерлерин жазып, менин баракчамдан алса болот, Норuz Etna деп жазса, биздин жакшы кепкаларыбызды ошол жактан алып, сурап, анан сөзсүз түрдө 2 кепка алса, 3-чүсү белекке берилет деген жакшы мындай акцияларды коюп койгонбуз, ошентип кайрылса болот. Бул өзүңүздөр билгендей эле көчмөндөр оюндары болуп өткөн, ошондо бизди показга чакырышкан, мода өткөрүп бере аласыңарбы деп, ошол учурга ылайыкталып жасалган. Бул көйнөгү менен болчу, көйнөгү анан 2 мындай колуна таккан эч. Биздин буну мен эмне менен элге көрсөткүм келди. Биздин мындай илгерки туш кийиздерибиз болгон да, пано деп коет го азыр. Ошо туш кийиздерди эле мен элге көйнөк аркылуу эмес, мындай колуна ошо көйнөктүн эле бир жардамы менен колуна кийип мындай элди көрсөтсүн, анткени көлгө бизге жакшы чет мамлекеттен инсандар келди да, ошолорго бир кыргыздын ушундай жакшы саймалары бар, туш кийиздери бар деп реклама катарында көйнөк аркылуу чыгарганбыз. Негизи бул мындай эмелерге, стенага илине турган панолор да. Анан кыргыздарда сайма дегиле курак өзүнчө бир маани берилип, чечмеленип келген эмеспи? Анан сиз дагы ушинтип маанисине карап саясызбы саймаларды? Эгер ошондой болсо, бул сайма эмнени түшүндүрүп атат азыркы тапта? Бул негизи сайманын ар бир өзүнүн аталышы, анан орду болот да. Мисалы, мен буну көп жерден айтып келем, өзүм саймачы болгондуктан мага көбүрөөк үйрөтүшкөн да. Бул сайманы шымга салганга болбойт, бул сайманы баш кийимге сайганга болбойт. Мисалы, кыз менен эркектин ортосундагы саймалар бар экен да. Кээде бир инсандардын калпагын көрүп каласың, умай эне деген сайманы жасап коюшат да. Анан ошолорду көргөндө мындай жүрөгүң кейип да, эмнеге биздин сайманын азыркы тапта орду жоголуп баратат да. Анан бул сайманы бул жерге салбаш керек болчу деп ичиңен айтасың, анан сени эмнегедир адамдар жаман көрөт да. Айтсаңчы, айтканча сен ичиңден ойлонуп калганың жакшы да. Анан сайманы мага бир чоң эле бир апа үйрөтүп жүрдү. Саймалар сүйлөйт деп айтчы да мага. Сайманы мындай карап турсаң, сайма өзүнчө бир идеология жатат, өзүндө бир жакшы ойлор жатат депчи. Анан ошол эле тапта мен бул кыргыз биздин бириндигибиз, бүтүндүгүбүз деп бул сайманы жасадым. Жер депчи, тоголок жер. Анын ичинде бул сайманы биз орусча айтканда муж жена деп аталат. Мындай эркек менен аялдын катыштыгы, ошол эле бул жердин ортосундагы биздин семья, үй бүлөнүн белгиси катары бул сайма сайылган. Бул биздин жерибиздин мындай жерибиздин чечмеленишинде, бир жаздын беришинде болуп аталат да. Азыр ошол сайма боюнча эме мен жазгы коллекция чыгарып атам да. Ошо жазгы деп, мисалы, мындай өзүм чыгарып бүгүн кие келдим да. Жаздын
кантип мен көкүрөгүмдөгү нерсени кантип элге тартуулай алам деп анан көйнөктөр менен тартуулайм да, көбүнчө саймалар менен. Жаздын жакшы жаратылышта, жашыл кызыл түстө гүл менен айкалыштырып, ошол ушундай жаздын бир деми менен жазгы коллекция чыгарып атабыз. Ушундай кылыпчы. Ар бир сайманын сиз айткандай орду болот. Биз эч качан адашпашыбыз керек, анткени көбүрөөк биз өзүбүздү баскан болуп калабыз да. Эгер саймадан адашсак, биз ордубузду жоготобуз да. Бул сайманы да атап кеттим. Азыр ар бир кыргызмын деген инсандын үйүндө туш кийиз илинип туруш керек депчи. Бул ошол туш кийиздин эле чоңу. Биз азыр көрсөткөн туш кийиздин эле. Бул жерде деле мен мындай гүлдөр менен жаратылышты чагылдыргым келген. Илгери кайсыл бир үйгө кирбесең туш кийиз илинип турганда, азыр алардын баардыгы жокко эсе. Азыр таппайсың. Биз аны издеп азыр сатып алабыз да, кичинекей жери болсо дагы. Анан мен азыр жаңы вариантында мындай яркий, жарык образдарды жаратайын деп, панонун жакшы түрлөрүн чыгаралы деп ушундай чакан бир вариантын чыгарып көрдүк. Бул дагы ошол көчмөндөргө арналып жасалган, көчмөндөр оюндарында кыргыздын ташка чегерилип келген биздин саймалуу таш деген саймал аталышта саймаларыбыз бар да. Илгерки ата бабаларыбыз бизге сайма менен мурас катары калтырып кеткен да, таштарга чегерип биз ушундай доорду жашаганбыз деген бир түшүнүктөрдү түшүндүрүп калтырып кетишкен. Ошол эле ар бир элементти мен ушул азыр сиз кармап турган чапанга ар бир элементти чагылдырып койдум да, биздин саймалуу таш деген аталыштагы саймалар. Мындан сырткары Ноорuz этно ишканасында заманбап кийимдердин ар кыл түрлөрү, кыз узатуу, үлпөт тойлорго, ар кандай кечелерге арналган этно стилдеги көйнөктөр, эне жана кызга арналган кыргыз кийимдер, саймаланган элечектин бир канча түрлөрү тигилет. Баардыгы колго бычылып, тигилип шөкөттөлөт. Ноорузбү Бекмурат кызы кесиби боюнча эколог, а бирок жан дүйнөсү узчулукка агыктагандыктан ал кесипти аркалаган эмес. Айтымында жашоодо кайра кесип тандоо мүмкүнчүлүгү болсо да, дал ушул узчулуктан баш тартмак эмес. Анткени көргөн көздүн кареготун чачыратып, элибиздин үрп адатын, салт санаасын чагылдырган не бир сонун кооздуктарды жаратуу Ноорузбү айым үчүн чоң сыймык. Кезинде бир канча ирет кыйналып, узчулуктан баш тартууну ойлогон күндө да улуттун улуу мурасын таштоого дити барбагандыгын айтат. Негизи мындай бул жумушту деле алып келатканыман мен ойлоном да. Токтотсомбу же башка эле бир жеңилирээк акча тапкан жакка барсамбы деп, себеби ар бир жумуштун өзүнүн түйшүгү бар да. Мен мисалы бир эжекебиздин болобу, ырчынын болобу буйрутмасын алганда сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот, түнкү уйкуларың укталбай калышы мүмкүн, көп ойлоносуң, бир жери турам эмес болуп калабы депчи. Ошол учурда ойлоном да, бул нерсени таштап эле мындай көбүрөөк ойлонбой турган эле бирөөнүн алдына бар иштесемби депчи. Бирок эмнегедир эч качан мындай өзүмдү сездим да, эч качан бул нерсени таштабаарымды сездим. Экен. Анан элестетип көрүңүз, сизди бир жакшы иш-чарага чакыруу келди, бирок сизде эч бир көйнөгүңүз дагы жок, эч кандай сатып алганга мүмкүнчүлүгүңүз да жок. Бирок сиздин кол машинаңыз жана ошондой эле кадимки эле терезеге таккан пардонун ички тулу жумшак, ошондой эле жөнөкөй эле кап бар да, мындай таар. Сиз ошондон көйнөк тиге алат белеңиз? Кечеге кийчү көйнөк. Бул негизи мындай мен башыман өткөн бир жүрөгүмдө жакшы нерсени калтырган аябай сонун суроо болду. Ушул нерсе менде болгон. Менин бир тууган эжемдин жолдошунун үйүндө бир апасынан калган жакшы бир ошо пардосу илинип турган экен. Анан ал илгерки болгондуктан эскилиги жетип калганда түлөп калган. Бирок ошо илгерки буюмду мен сурандым да, үйүнө барганда бериңизчи, мен жакын арада ушундай показым болот, Бурана фэшн деп былтыркы жылы өткөн. Ошондо мен мындай базардын эле жанагы Мадина базарына биз кеземелерди алабыз да, ошол жердеги кеземелерден эмнегедир көйнөк кийгим келген жок.
Анан мага жолдошум айтып калды да, сен эмне кыласың, бул эски түлөп калган, уялбайсыңбы ошону кийип чыккандан? Сен сага аябай элдер көрүп, дизайнерлер арасында деле сен эскилиги жетип калган буюмду могу кийип алыптыр дегенде уялбайсыңбы деген. Жок, сен ошо именно ошо сөзүң үчүн мен эртең ушуну саат 12-де кийип чыгам деп түнү менен шымы менен үстүнө пиджак кылып тиктим. Анан жездеме анын сүрөтүн тартып жөнөтүп койдум да. Жезде баягы апаңыздан калган буюмду мен ушинтип кийип алдым депчи. Ошондо жездем аябай сүйүндү. Мен ойлогом аны алып барып сен жүк жабат го деп, жүк жапкыч катары алып кетти го, кызыгып, кыздын эмеси кызыл да көзү дегендей деп ойлогон экен да. Мен ал нерсени ошо мен өзүмдү ошол пардон көргөндө эле өзүмдү элестетип койгом да, ушуну кийип чыксам депчи. Анан сиз айткандай ал нерсе уже башымдан өткөн. Мындай кийим такыр калбай калды дегенде түндө отуруп ошол бир кап болсо дагы, бир кичинекей кездеме болсо дагы жапчу жерлеримди жабып, кыргыздын улуттук салтына айланган кыргыз кийимлерин жаман кийимден чыгарса да болот. Учурда Ноорозбү Бекмурат кызынын кылган эмгектери өлкө ичинде гана эмес, чет элде да чоң суроо талапка ээ. Узайымдын кол эмгектери буга чейин бир канча көргөзмөлөргө, кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарга татыган. 2018-жылы мен биринчи 26 жашымда, 25 жашымда экен, ошондо Даткайым деген наам медаль тагынгам. Биздин Кыргызстан боюнча тапшырышкан. Уус чебер айымы деп ошол атайы кыргыздын саймаларына кошкон салымым үчүн ошондо биринчи жолу мен биринчи сыйлыгым болгон медаль алып, андан кийин 2019-жылы ошо мода жумалыгы деп 10 мамлекеттин, ондон ашык мамлекеттин ичинде мода кыргыз чөйрөсүндө моданы күчөтүү максатында жакшы Назира Бегимдин проектиси болчу. Ошондо неофольклор деген наамды, неофольклор лучший дизайнер года деп беришкен. Дагы мындай жүрөгүмдө толкундануу, сүйүнүч бар. Мындай боло элек нерсени айтпайт деп айтат. Ошол лучший дизайнер года деп наам тапшырганын жатышат. Кечээ күнү мага сүйүнчүлөп чалышты. Саат 2-дерге келип ошол наамыңызды алып кетиңиз деп Кудай буйруса ушундай наамдарга татып келатам. Айтымында жогорудагыдай бийиктиктерди ар бир эле айым багынталат, болгону аракет кылуу жана изденүү керек дейт. Ал эми ушул тапта өз күчүн сынап эмгектенем деген инсандарга Ноорuz этно-тигүү цехинин эшиги ачык. Учурда бүтүндөй бир ишкананы жетектеп келе жаткан Ноорозбү Бекмурат кызы бир гана жеке ишкер эмес, кыргыздын салт санаасын, үрп адатын бийик койгон патриот аялзаты. Ошол эле маалда жолдошуна сүйүктүү жар жана балдарына мээримдүү эне. Келечек пландарым боюнча мен кыргыздын улуттук кийимине кошкон салымым үчүн аябай бийиктикти багындырган, анан сөзсүз түрдө сайманы эл жаштар арасында өнүктүрө турган мектеп ачкым келет. Атактуу англис жазуучусу, драматург Джон Голсуорси айткандай, келечекти ойлосоңуз, ал сизде жок болот демекчи. Келечекке көз жүгүртүп, максат кыла берүү жакшы жашан. Андыктан азаматтар таштаган кадамдар арбып, алдыга койгон пландары орун алсын деп тилейлик. Тажрыйбалуу тикмечи кадимки капты деле көз жоосун алган көйнөккө айландыра алат демекчи. Мына бүгүн азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүндө жөнөкөй эле кездемеден ар кыл кийимдерди тиккен айымдын эмгегине күбө болдуңуздар. Эгерде ким эфир аркылуу көрүп жетишпей калган болсо, YouTube баракчабызга баш багып, азыркы азаматтары автордук көрсөтүүсү деп издеп таап көрсөңүз болот. Жана ошондой эле ал жактан катталууну жана ошондой эле жагат белгисин басып коюуну унутпаңыздар. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болдум. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.